көзүмен сени көрүп, биздин конторага үй мүлкүн бөлүштүргөндөрдү элестеттим. Бул көбүнчө оту күйүшпөй ажырашкан эрди катын. Алар бир кезде сүйүнүп, күйүнүп жүрүп кошулган. Балалуу чакалуу болуп, чогуу жашап, кайгы капаны, жыргал майрамдарды чогуу өткөрүп жашаган. Эми болсо, экөөнүн ортосунда болгон жарык күндөрү, кыялдуу түндөрү, назик мамилени, кайрылбас жаш жылын унутуп коюп ажырашып, бири-бирин жамандап, чүпүрөк талашып кучулдашат. Көздөрүндө бири-бирин жек көрүүдөн башка эч нерсе жок. Алардын мурдагы турмушунда дүнүйө мүлк жыйнагандан башка эч бир жыргал болгон эместей көрүнөт. Мындайды күнөө көрө берип, өзүң да түңүлөсүң. Ар кимдин турмушу акыры ушинтип аяктай төңдөнөт. Ошондуктан мен турмушка чыкпай жалгыз жашап өтөйүн деген. Бирок күтүлбөгөн жерде тагдырыма сен аралаштың. Сен мага дос, жолдош, жөлөк болчудай сезилдиң. Мен болсом жүрөгүмдүн жалынын сага берип, өзүмдү бүт бойдон сенин бактыңа, балдарыңа, алдыга койгон кыял максатыңа жумшайын дедим. Ооба, кээ бир кыздар турмуш курууну жөнөкөй гана үй бүлө куруу деп ойлошот. Бирок мен үчүн турмуш куруунун негизи бул чоң сүйүү. Күйөө болгон адам бул кыйышпас дос, түбөлүк шерик, дүйнөдөгү эң жакын адам. Мен сени менен узакта, мазмундуу да өмүр сүргүм келди. Сен да мени чындап сүйөт деп ойлогом. Көрсө, мен кургур жаңылыптырмын. Сен мени эч качан сүйгөн эмессиң. Сен ойлону отуруп, бул мага ылайыктуу аял болот деген муздак логикага келгенсиң. Өкүнгөнүм, сен баягыда таңга жук келип, тереземди черткен түн. Ошондо сен сүйгөнүмө качан жетем деп уктабай, таңдын атарын күтүп жатып, тоолордун чокларына биринчи көкшола тиери менен мени көздөй чуркаган экен деп ойлогом. Көрсө сен ошондо бул кызды алсамбы, албасамбы деп арсар, өз оюң менен өзүң алышып жаткан экенсиң да. Баса, эместебедим эле. Ошондо сен келип, мен башымды көкүрөгүңө койгондо, негедир жүрөгүң дикилдебей жайбаракат согуп турган, сүйгөндө чуркап келген адамдын да жүрөгү ошондой согобу? Сен мен сүйүүмдү, тагдырымды, бардыгын өзүңдүн карьераңа жумшайын дегенсиң. Ал эми орукчан аял анчалык кызмат кылып бере албайт. Ошондуктан сен мени заматтаса да канча сатып кеттиң. А эгер мен эмес, сен ооруп калганда, мен кантер элем билесиңби? Анда мен сенин ар бир секунд өмүрүң үчүн, ар бир мүнөт өмүрүң үчүн кара жанды карчырып күрөшмөкмүн. Ал эми сен мени тыш жаткан жеримен ойготуп, жүрөгүмдү козгодуп, бакты таалай саматып, кыялдантып, сүйүүнүн ширин даамын таттырдып, эликтирип көгөргөн асманга жылдыздарды көздөй алып учтум. Анан мен жамандыктан шек албай, махабат кумарына эргиип, калгып баратканда, калбайган канаттарымды куйкалап жиберип, өзүмдү күбөттүрүп чаң жерге таштадым.
Бирок мен сага баары бир рахмат айтам. Сен мага эң сонун кубаныч тартып аладың. Аны менден эч ким тартып ала албайт. Коркпой эле кой. Мен эч кимге барып даттанбайм. Жаша, иште, максатыңа жет. А жанагы телефондон айтылган сөз ушак. Мен эч качан ооруган эмесмин. Дени кардым соо. Бир гана жолу кичинекей кезимде колумдан анализ алса, ал кургагычтын реакциясын бериптир. Апам байкуш коркуп, жыл сайын мени диспансерге алып барып, анализимди текшертип жүрдү. Телефон чалган, ошону билгендердин бирөөсү болсо керек. А мен сага жакшылык каалайм. Өзүңө ылайыктуу, ден соолугу мыкты кызга үйлөн. Кош бол.